Дооронбек Садырбаев. Кара мышык. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Ассалому алейкум жапардос. Сак саламат жатасыңарбы? Аяш күйлүүбү? Жаңы квартира алышты деп уктук. Кут болсун. Алыстан болсок да кубанычыңарга ортоктошпуз. Анткени жаңы квартира алганда биз дагы кудум эле силер сыңары кубанганбыз. Анда жаңы үйгө киргенибизде таң атканча музыка коюп, ырдап, бийлеп, кирпик каккан эмеспиз. Бир эле биз эмес, ошо жаңадан квартиралардын ачкычтары колуна тийген 127 үй бүлө бизди болочок кошуналарыбыз да бала вакырлар менен ошентип чыгышты. Таң атканча бака-шака шаңкылдаган күлкү, бирин-бири жаңы конушу менен куттуктап, алган квартираларынын жагдайын айтууга шашкан эл. Үстү жагыбыздагы кудум эле биздикиндей 3 бөлмөлүк квартирага ээ болгон кошунабыз таң атканча бу кеше көздү 6 жолу жогору чакырып чыгып, үйүн көргөзүп 6 жолу кайрадан таанышкан. Конуш жайлуу болсун кошуналар. Айтканыңыз келсин, өзүңүздөрдүкү дагы. Мага караганда бир топ эле кичүү көрүнөсүң, иним эле деп коеюн дейт кошунам. Менин атым Мустафа, аялымдыгы болсо Бурут. Кан эмесе, жаңыдан таанышканыбыз, мындан ары дагы таттуулашып жүрүшүбүз үчүн ушуну алып жибереличи. Мен иччүү маселем, эмне үчүн жакпайбы? Таң, эзели ичип көргөн эмесмин. Айланайын, дурус неме турбайсыңбы деп аялы сөзгө аралашат. Кыйнаба, ичпеген неме болсо, ошо ичпегени жакшы. Анын эмнеси жакшы? Күйөөсү Бурулдун айткандарын анчалык жактырбады. Ичет десе эле эт бетинен кетпей, боюна ченеп ичкен кимде жетсин? Ал дагы тамекини тарткандан көрө ичкениң оң болмок, ден соолуңа да пайдалуу. Кыскасы мааниң жок экен. Кошуна, анда сен ичпесең, келинчең ичет деп, стаканга мелт калып болгон винону бу кешке сунду. Кыстоо жарашканда аяшыңдын жок дей албасын өзүң жакшы билет эмессиңби, дос? Бу кеш кыйла болуп алды. Азыр мен силерге бир сонун ыргызам деп, кошунабыз эскилиги жетип калган приемнигинин үстүн ачып, столдо жаткан жалгыз пластинкасын койду. Кара мышык деген жаңыр экен. Үйүңөргө тартуум деп кече жээним алып келди. Угуп көрсөңөр. Буларды мурда угуп жүрсөк дагы угууга аргасыз болдук. 5, 8, 12 жолу угуп, кара мышыктын оонун сөзүнөн өйдө жаттап, тажаганыбызда айланайын кошуна. Эртең келип сөзсүз угуп кетебиз деп жалынып, жалбарып атып араң түштү көзү yüzгө. Тойда анын эртеси да болор дегендей, күн өтүп анын эртеси да болду. Кошунам таңзардан туруп бирдекелерин калдыр күлдүрү дедиртип, приемнигин балконго көтөрүп чыгып, кара мышыктын үнүн болушунча кое өрүп, кез-кезде өзү кошулуп ырдай баштады. Угуп атасыңбы деди бу кеш көзүн ача албай жатып. Эмнени? Кара мышыкты. Ооба, эмне экен? Анан жата бересиңби? Жата бербегенде эмне кылайын? Айтпайсыңбы барып, акырыныраак койгуун деп, мынтип отурса жан калбайт го? Антип эмне кылабыз? Жаңы үй алганына көңүлү көтөрүлгөндөн ошентип атат. Мейли, кулагы канганча угуп алсын, эртең өзү эле тажайт. Бирок мен жаңылган экенмин. Кошунам ал күнү тажабады. Эртеси деле анткен жок. Бир жума бою тажабай койду. Деги эле тажай турган түрү жок. Эртеден керели кечке тынымсыз койгону жанагы пластинка. Бу кеше көздүн оозу мурдубузга учук чыгып, таң атканча кайдагы бир алла мышыктар муунтуп чыгат. Кара мышыктын музыкасы угулар замат бу кештин мүрүлөрү диртилдеп, оозу кыйшайып кете турган болду. Кара мышыктын эпкини берки кошуналарга да тийбей койгон жок. Акыры аргабыз түгөнгөндө 3-4 чогулуп Мустафаныкына кирдик. Келгиле кошуналар, келгиле деди ал биздин киргенибизге кубана. Капастагы бөдөнөгө окшоп үйүңөрдөн чыкпай отура бербей, кээде ушинтип келип турсаңар, кана отургула. Мен силерге пластинка коюп берейин деп, жаңы эле ырдап бүткөн пластинканы башынан койгону калганда, Мустафа байке деп, мен кыйкырып үйдүм. Кой отуруңуз. Биз дагы ошол пластинканын айынан келип отурабыз. Мени пластинкамды айтасыңарбы? Мустафа көтөрүлө сүйлөдү. Жок, кошуналар, бул жээнимдин берген белеги. Эч кимиңерге бере албайм. Уккуңар келсе каалаган учуруңарда кире бергиле, өзүм коюп берип турам. Жок, биз аны сурап келгенибиз жок, деди кошуналардын бирөө. Пластинкаңызга чоң рахмат. Өзүңүз көрүп турасыз, жаңы үйлөрдүн шарты ушундай экен, катуураак жөтөлсөң да угулуп турат. Анан ушундай жерде сиз приемниңиздин үнүн барынча кое берип, кошуналарыңыздын тынчын алганыгыз жакшы эмес. Кеп буякта турбайбы деди Мустафа кашын серпип. Биздин кирген жөн жайыбызды түшүнгөндө. Тынчыңарды алсам эмне кылайын? Үй өзүмдүкү болгондон кийин эмне кылсам өз эрким. Кечиресиз, өз эркиңиз эмес деп калгандарыбыз каршы чыктык.
Bu yerde sizden başka da adamlar yaşay turganını unutpağınız. Koomduk erejeni buzuga akınız yok. Anti uçuktasam düşümde de girgen emes dep al moyun berbedi. Kana aytkılaç. Tünkü saat 11'den keyin priyomnigimdi koydum bu. Kimger ayta alasыңар? Hiç kimi öz ayta albadık. Çındığında tünkü saat 11'ge jeter zamat karağın kalgan karamışıktın jağı jap bol oturgan. Ayta alasыңар bu? Demek tünkü saat 11'ge çeyin emne kılsa özü bilet dep mında жазылып turbay bu. Dep turakça joldomosunun erejeleri жазылgan kitepçeni көрgözdü. Aytыңызчы, özüңüz kayсы malda işteysiz? Tünkü 11'den erteң menenki 6'ga çeyin? Kayerde? Dükönde kar olçumun. Mustafa Bayke dedim men. Başkaga gömölse da uşuga gönör degen ümitte. Menin ayalım Barkuş sizin karamışыңыздın muzikası uğul har zamat mürülörü serpilip oğuzu kıyjayıp kete turgan oruga çaldıkta. Ayalыңdın anda eski orusu bolsa doğdurga görgöz. Ha men uyumdögü işke kiyilişpegile. Karolçu bolsa ele eşteke düşünbeyt eken de oylasaңар керек A desek da bul desek da Mustafa gömbödü. Arızdan avıl sotko vereriz dep korkutup da gördük. Kolunlardan gelgenin kılgıla dep karamışıgın gayradan koyup göşörüp otur aldı. Hengele жоқ degende karamışыңızdan başka plastinkalar menen almaştırıp koyup tursanız desem, başka plastinkan bolbosa karabalakette koyayım dep emal çın sırın aytты. Ertesi kızmattan gelatıp atayın dükönge varıp 2 plastinka satıp alıp tuur ele Mustafa'nıkına girdim. Ha, sen de kap kelgen turbaysың mı dedi al kolumdagı plastinkalardı görgende. Rahmat, rahmat. Koşuna oturgandan keyin uşintip alışıp berişkengem ne jetsin. Alıp kelgeningdi aldağı plastinkaların üstüne koy. Özüңüzde satıp algan turbaysızbı dedim. Men stolun üstünde jatkan 10 çaktı plastinkany görgende. Bugün aldınız mı? Joq, özüm alganym joq. Sağa okşogan koşnalarım tartı kılıştı. Oşentip günde gün alыс koşnalары birden ekiden plastinka götürüp gelip oturup bir ayga jetpey Mustafa'nı plastinkaga bayıtıp jüberdik. Emanın üyünde eldikirlarda atkaruşulardan tartıp Batır Zakirov, Edita Pyeха, Muslim Magamayev, Radmilla Karaklayiç, Dominika Madunyo жана ушуларга окшогон ошол мезгилден далай мыкты эстрадалык ырчылардын пластинкалары чогулуп калды. Кошуна мурдагысында эле кызматынан келер замат пластинка коюп баштаса дагы эми ар түрлүү ырларды угуп карамышыктан кутулуп кыйла жаныбыз жай алып калды. Ырас али биротолу кутула элекпиз. Mustafa içip gelgende же koşnalardan kimdir biröne жаңы plastinka alıp berbesin dep keketkende bayağı karamışıgın koya başlaydı. Bir günü ekөөz eşiktин aldından uçuraşıp kalıp koşuna dükönge İspanyalı ırçı Rafael'din жаңы plastinkalары düşüp bir dep kankulagandan ha düşse düşkөndür dep tüzük eti var kalbay kete verdim ele. Men үйgө kirip oturar zamat üstü jaktan karamışıktın gayrulары uğuldu. İştin jagdayын daroo tüşüne koyup bu keşten 5 so'm turasam hem ne kılasың deydi. Mustafa'ga жаңы plastinka satıp geleyin. Berbeyim etmeyim. Öz-özüge jetpey atkanda uşunuku da öttü, öylük tiringdi, dep gel atat. Vay bu keş, karamışıktın doğuşu gayra çıkkanını uğup atasың mı? Sağa akça gerek mi, can gerek mi? Kayda kalbagan 5 so'm, gele. Bu keş mürüsü menen oğuzun estedi okşaydı. Uşu karamışık ölbödü, je men ölbödüm dep birdemelerde güyrep atsa da koluma 5 so'm karmattı. Günдөр ötüp jattı. Barынан kızık nerse Mustafa estradadan tajadı görünöt. Akırında oturup klassikalık muzikaga öttü. Emi Çaykovskiy'din simfoniyalaарын, Strauss'tun valsların, Beethoven'din sanataların jana uşuk okşogon oңой menen табылгыс plastinkalardı alıp kelgile dep kıynoçu boldu. Atursun özünün kulk münözü da özgörüp, klassik muzikanttardın ömür bayanı, çıgarmaçılığı жазылган kitepterde, jurnallarda üzbey okup, gazetalarga makala жазчу oldu. Emi simfoniya menen jatıp, simfoniya menen turabız. Simfoniyalık muzikany okup jatıp, baldarыбыз jakşı uktашat eken dep özgöçö ayaldarыбыз jırgap kaldı. Gez-gezde plastinkaga dep akça surasaң kıň etpey berişet. Bayagıda bu keşte oorukanaga jatkızıp sirkem su götürüp жалгыз oturgam. Üstü jaktan Grieg'din Salfigi uğulup jattı. Ansız ele buk bolup turgan sezimimde skripkanın şoloktuğun ünü ezip jübergende başında mıkçıp tura kaldım. Gözüme stolun üstünde jatkan жалгыз plastinkaga urundu. Ala koysoň karamışık degen жазısı turat. Jerge bir çap yeyimi mından bir otulu kutulayın dep anan darro oyma bir nese kılt ete tüşe kalıp sındırganım joq. Geçe Mustafa'ga plastinka alıp çıkkanda bu keştin oğrusundan sanam tınçıbay alaqdı olup oturup anın plastinkasını karmap gelivergen turbayım. Şaşıp buşup plastinkany özüzdün priyomnikке sala koyup doğuşun boluşunça götürüp eki kulağımda bekitip oturup aldım. Ekinci jolu başlaganda eşik çır deytişti. Haylanayın koşuna deyt. Iylam turagan Mustafa sömöy menen jogor jakty görsötüp. Tiyakta Grieg oyun olup jatsa. Al emde?
Ал эмне эмес, ким? Грек, улуу композитор. Болсо болор, андайды тааныбайт экем деп, эшиктин мурдун учунан карш дедирте жаап алдым. Ошондон тартып Мустафанын үйүндөгү пластинкалар биздикине көчүп келе баштады. Элден чогулткан пластинкалары түгөнгөндө өткөн айлыкта Шуберттин концертин сатып берген. Кечеги айлыкты алгандан кийин кемпириме көйнөк алып берип акчам калган жок. Эмки айлыкка чейин күтө турасыңарбы деп келиптир. Ага көнгөндөй мен акмак бекемин. Эмки айлыкка чейин калмак беле. Элдин баары талап алып атат деп карамышыкты коюп отуруп алдым. Кошуналардан 30 сом карыз алып, Чайковскийдин чыгармаларынын цикли жазылган 12 пластинка сатып келиптир. Эми биздин үйдө элдик ырлар, эстрада, оперетта, опера, симфония, балеттик музыкалардан өйдө жазылган ар кыл пластинкалардын кампасы бар. Бир айдан бери кошуналардан бирөө жарымы карамышыкты уурдап кетпесин деп, күнү түнү кайтарып шайыбыз оод эле. Силерди жаңы квартира алышыптыр деп угуп, жаңы тирдик немелерге пайдасы тийип жүрбөсүн деген ойдо ушул кат менен кошо карамышыктын пластинкасын дагы салып жибердим. Конушуңардын жайлуу болушун тилеп, досторуңар Букеш менен Нурлан. Чыгарманын аягы. Чыгарманы жазган Доронбек Садырбаев. Көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнис Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.